Сүйүктүү бөбөктөр, силер кеч киргенде асмандагы жылдыздарды жана айды, ал эми күндү көрдүңөр беле? Эң сонун мунун баары күн системасынын жашоочулары деп аталат. Келгиле бүгүн биз чогуу космоско саякатка баралы. Биз космоско ракета менен учалы. Даярданабыз. 3, 2, 1. Балдар, кандай ойлойсуңар? Эмнеге күн системасы деп аталат? Азаматсыңар. Себеби бардыгы күндүн айланасында жылат. Күн абдан чоң жана ысык. Кызык, эмнеге планеталар бири-бири менен кагышпайт? Себеби ар биринин өз жолу бар. Ал орбита деп аталат. Күн системасында 9 планета бар. Биринчи Меркурий, экинчи Венера, үчүнчү Жер, төртүнчү Марс, бешинчи Юпитер, алтынчы Сатурн, жетинчи Уран, сегизинчи Нептун жана 9-чу Плутон. Кана балдар, эстеп көрөлүчү, биз кайсы планетада жашайбыз? Туура, биз Жер планетасында жашайбыз. Жерде адамдар жашашат, бактар өсөт, тоолор, суулар бар. Жана дагы ар кандай жаныбарлар бар. Космоско адамдар да учушат. Аларды биз космонавттар деп атайбыз. Космонавттар атайын тигилген скафандр кийишет. Скафандр космосто дем алууга ылайыкташтырылган костюм. Космоско эң биринчи учкан адам Юрий Гагарин болгон. Ал 1961-жылы 12 апрелде космоско учкан. Ал эми Кыргызстандан эң биринчи космоско барган Салижан Шарипов болгон. Балдар, силерде космонавт болгуңар келеби? Ал үчүн чыныгы космонавттардай болуп, жакшы окуп, тартиптүү бололу.